Келгиле онлайн окуйбуз деп атайын буш чыгаргамдагы аудио китептердин QR коддорун чыгарып коем. Жылдыз Осмоналиева май айылындагы Бейшаналы Узенов атындагы орто мектебинин китепканачысы. Окуучуларды китеп окууга кызыктыруу үчүн электрондук китептердин тизмегин түзүп койгон. Каалоочулар атайын интернет даректерге кирип, же болбосо QR код аркылуу каалаган китептерин окуй алат. Ар кандай маалымат булактардын көптүгү, техниканын өнүккөндүгү, окуучулар башка айтканда телефонго өтө кызыгып кетишти да. Ошол себептен окуучуларды кызыктыруу бүгүнкү күндөгү китепканачылардын эң биринчи маселелеринин бири болуп саналат деп ойлойм. Кырдаалдан чыгыш үчүн окурмандарга жазуучулардын, акындардын образдарына кызыктыруу, ар кандай конкурстарды, кызыктуу конкурстарды өткөрүп келем да. Облус аймагынан келген китепканачылар Бейшаналы Узенов атындагы орто мектебинин китепканасы менен таанышты. Андан соң китеп жан дүйнө азыгы, китеп билим булагы, билим өнөр чырагы, балдарды китеп окууга кантип кызыктырабыз деген темаларда семинардык сабакка күбө болушту. Бүгүнкү тегерек отурумдун темасын китеп окуу кең дүйнөгө жол ачат деп коюуну туура көрдүм. Сабакта ата-энелер менен балдардын ортосундагы байланышка басым жасалган, окуучу менен ата-эне чогуу тапшырма аткарып, активдүү катышкан топко сыйлык ыйгарылды. Мындай жолугушуулар китепканачылар үчүн тажрыйба алмашуу аркылуу жаңы нерселерге үйрөнүүгө түрткү болот. Эң башкысы дагы окуучуларга окуй турган читательский зал бар экен. Мага ошол жер жакты. Анткени биздики дагы ушундай бул жерде 156 окуучу дейбиз, бизде 147 окуучу. Бизде эле кичинекей читательский зал кылсак болчу да экен. Мен өзүм алып кетчү нерсем ушул болду да. 2 саат балдар менен иштешемин кечинде. Сабак бүткөндөн кийин аларга мен сөзсүз түрдө тапшырма беремин. Китеп боюнча көп нерселерди үйрөнүшөт. Ошол боюнча конкурстарды өткөзөмүн. Балдарга кызыктыруучу белектер менен балдар китеп окууга аябай кызыгышат азыркы учурда. Мектеп китепканачыларынын тажрыйба алмашуусун облустук билим берүү борбору да колдойт. Китепкана иштери көмүскөдө калбай, пикир алмашуу аркылуу жаңы кадамдарды жасоого шарт түзүлөт. Билим башаты болгондой эле китепканачыларды дагы тажрыйба алмашуу максатында китепканачылар арасында дагы атайын облустук семинар уюштурдук. 35ке жакын китепканачылар келди. Талас облус боюнча окуучуларды китепке кантип тартуу керек, ошондой эле иш кагаздары боюнча тажрыйба алмашат. Китепканачылардын тажрыйба алмашуу семинары 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата уюштурулду. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Манас району.